Өзгөн аймактык ооруканасынын карамагындагы 60 орунду жаңы төрөт үйүнүн имараты аяктоо алдында турат. 3 кабаттан турган имарат Ас-Сафа коомдук бирикмеси тарабынан курулууда. 1965-жылы курулган аймактык ооруканадагы төрөт үйүндө буга чейин орундар жетишсиз болуп, кошумча бөлмөлөр зарыл болгон. Мындан улам оорукана жетекчилиги долбоор аркылуу кошумча төрөт үйүн курууну пландаган. Bir 10% иштери калды, bir нарак берагы bir 15-20 күндүн ичинде бүтөт деп биз сүйүнүп турабыз. Бул салыштырмалуу, эски төрөт бөлүмүнө салыштырмалуу бир кыйла шарттары жакшы. Бардык бөлүмдөрдө кош бойлуу аялдар жатчу бөлүмдөрдө суусу, ваннасы, туалети бардык ичинде болот. Төрөт үйүнүн курулушу январь айында башталган. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу куруу иштери солгундап калган болчу. Учурда курулуш кайрадан жанданып, 50 жаран жумушка тартылган. Алар имараттын сыртын жана ичин бир учурда бүткөрүүнүн аракетин көп жасашат. Учурда 50 бала иштеп атат. Болжол менен. Анан азыр бир 30 бала отделка жумуштары менен шпаклевка тартып, кафель чаптап атышат. Вентиляцияда bir 5 бала вентиляцияны тартып атышат. Дагы сыртында фасадный жумуштар менен да bir 10-15 бала иштеп атат. Сыртында фасадный проект менен. Сантехникалар кирип атат. Ал жерде да bir 5 бала иштеп атат сантехника боюнча. Курулуп жаткан төрөт үйдүн ар бир бөлмөсүнө 2 жана 3 бейтапты жаткырууга ылайыкташкан. Учурда бөлмөлөргө жылыткычтар коюлуп, тийиштүү иштер аткарылууда. Өзгөн аймактык ооруканасынын жетекчиси Сатар Жусуповдун айтымында, долбоордо төрөт үйүнө керектелчү жаңы медициналык жабдууларды алып келүү дагы каралган. Имарат ушул Ас-Сафа борбордук коомдук бирикмеси тарабынан булар биздин демөөрчүлөрүбүз толугу менен медициналык жабдыктар менен жабдылат. Кече эле өкүлчүлүктөрү келип, биздин аппараттарды 70% уже даяр сатып алып, кампага коюп койдук, кармап отурабыз. Эми биз ишенебиз, алар толук өздөрү алып беребиз, жабдып беребиз, медициналык жабдыктар менен деген. Медициналык объекттерде кебинче мына биз айтып атканда Ас-Самобил, Ас-Сафа фонду көйөттүн. Негизинен ошолор менен Ас-Сафа менен биз аябай жакшы иштешип атабыз. Больницаларда жакында да пландаштырып атабыз. Куршап больницасы жөнүндө дагы биз жакшы ойлор бар. Ал кишилер менен сүйлөшүп жүрүп атат. Бул жерде да бир заман бар, жакшы больница курулуш боюнча. Калгандарын жанагы Ас-Сафа фонду менен, Ас-Самобил фонду менен иштеп, бүгүнкү күндө ошо фаптарды курулуп атат. Мамлекеттин эсебинен дагы капиталдык ремонттордон чыгып атат. Аталган төрөт үйдүн курулушуна жалпы 80 миллион сомго жакын акча каражаты каралган. Мындан сырткары Төрткөл айыл өкмөтүндөгү Шоро Башат айылында дагы курулушу аяктаган 8 миллион сомдук жаңы оорукананын ишке берилүүсү күтүлүүдө. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.